Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Саламатсыздарбы? Жалпыңыздарга менин атым Аман, Дембер компаниясынын негиздөөчүсү болом. Мындан 1 жыл 3 ай мурун, тактап айтканда 2024 ноябрдын 11-и декабрдын 25-ине чейинки числодо Кытай жараны Маймайцы курбанга убадалаган 16 жеңил машина жана ошондой эле 2 оор техникасына 132 000 АКШ долларын өзүнүн партнерумун деген ишеничтүү адамына жеткирип бергенбиз. Бүгүнкү күндө ар кандай коендой окшош шылтоолору менен, калп сөздөрү менен бербей качып келет. Бул адам ар кандай ишендирүү жолдору менен, ораторлук чеберчилиги менен элдердин ишеничине кирип, бүгүнкү күндө 30дай жакын адамдардын алданып калган тобу аныкталды. Кээ бирөөлөр карызга батты, кээ бирөөлөр кредитке батты, жана Маймайцы курбандын айынан азыркы учурда 2 адам камакта жатат. Эми бул адамдар азыр Кытайга барайын десе, бизнес виза керек, жана ошондой эле адвокат жалдаш керек, кытай тилин билиш керек, ал жакта тааныш болуш керек деген маселелердин шарты жогунан бара албай, бүгүнкү күндө сыздап болуп турушат. Бул иштин баарын жакшы билген Маймайцы курбан, кааласаңар сотко бергиле, кааласаңар милицияга бергиле деп, мен ал жакта тааныш туугандарым иштейт, тааныштарым иштейт деп коркутуп келет. Ошол жабыркагандардын катарында эле мен 1 жыл бою Мамбет курбандын ар кандай коендой окшош шылтоолоруна, ар кандай калп сөздөрүнө тажап, 2025 август айларында Артуш шаардык башкармалыгынын сакчысына арыз менен кайрылгам. Бул жактагы менин адвокатым айтып калды, кайсыл мамлекеттен акча которулса, ошол мамлекеттен иштин өзөгү аныкталып, анан Кытай мамлекетине өтүш керек экендигин. Колумдагы тийиштүү материалдар менен биргеликте Ички иштер министрлигине, Тышкы иштер министрлигине жана ошондой эле УКМК жетекчиси Камчыбек Кыдыршаевичке, биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичке бардык материалдарды кат менен чогуу биргеликте өткөрүп бергенбиз. Президенттин администрациясынан Ички иштер министрлигине тапшырма берип, тактап айтканда Кытай жараны Маймайцы курбанга бардык алдоо жол боюнча иштери далилденип, анын үстүнөн 209 берененин негизинде 4 бөлүмүнүн 1 пункту боюнча оор кылмыш иши козголгон. Эми туугандар, мынакей соттун чечими колубузда турат. Бул жерде 2025 декабрдын 19-у сот чечим чыгарган. Бул Маймайцы курбандын үстүнөн Кыргыз Республикасынын Кылмыштар жаза кодексинин 209 беренесинин 4 бөлүмүнүн 1 пункту боюнча аталган Маймайцы курбанга бөгөт чарасы катары камакка алуу түрү. Мынакей сот бул жерден чечим чыгарып берип жатат. Бул соттун чечими 2025 декабрдын 19-у чыгып атат. 1 май районунун тергөө ыкчам тобу бул айыпкерди издөө жарыялоо боюнча токтом чыгарып атат. Мынакей бул жерде ориентировкасы турат Маймайцы курбандын. Бул Маймайцы курбанга эл аралык азыркы учурда издөө алынган. Кече жакында видео чыгарган экен, ал видеосуна жооп бербей деле койсок болмок, бирок видеодон кийин сиздерге бардыгын көргөзүп беребиз. Алдамчы мошенник Мамбет деген мен болом. Ассаламу алейкум туугандар. Ушу Кыргызстанда аябай видеолор тарап кетти, алдамчы мошенник деп. Дембер компаниясы менен биргеликте иштегенбиз. Буякта 90 машинага, Велтмастер 90 машинага экөөбүз заказ бергенбиз. Бул айтып атат, Аман экөөбүз 90 машинага заказ бергенбиз дейт. 90 машинага заказ берсе, контракт деген болот да. Ошону көргөзсүн. Мынакей Амандын колу турат. Болбосо мен азыр Гуанчжоу шаарында жүрөм, ошол компанияга баралы да көргөзүп берсин. Мынакей Аман экөөбүз 90 машинага заказ бергенбиз деп. 90 машина деген чоң сумма да. Бул бара албайт да ал компанияга, айтканы мунун жалган. Элдин башын айландырып, ар нерсе деп видео чыгарып жүрөт. 2 айдын ичинде сатып чыгарабыз дегенбиз. Экөөбүз бирдикте. Андан кийин 90 машинени 5 айда 13 түк машинаны араң сатып чыгардык. 2 айдын ичинде сатып чыгарабыз дегенбиз, бирок 5 айдын ичинде 13 машинаны араң сатып чыгардык дейт. Эми туугандар, ушул жерге көңүл бурсаңыздар. Мен 2024 11 ай акчаны которуп баштадым. Бул декабрда акчаны алып туруп жок болуп кетти.
Ошондо ровно 1 айдын ичинде акчаны алып жок болуп кетип атат. Каяктагы 5 айда айтып атат да. Мен январда буну издеп барып атам. Кайра эле 1 айдан кийин. Ошол менен марттын 30-у жолуктуруп, кезиктирип, бул ар кандай шылтоосун айтып качып жүрүп, анан расписка жазып берип атат. Карантинный письмо мынакей туугандар. Бул жерде жазып берип атат 18 машинанын акчасы $132.500. 45 күндө чыгарып берем деп. Бирок 45 күн өтөт, дагы телефону өчүрүп жок болуп кетет да. Ошо менен буяктагы компания биздин закалатка берген 500 000 уянды күйдүрүп салды. Күйдүргөндөн кийин Аман экөөбүз бул зыянды тең тартабыз, бирге чогуу иштегенден кийин тең тартабыз деп мен ошо менен бунун бир канча машинасын чыгарып бербей койдум. Ушул жерге жакшылап бир көңүл буралы туугандар. Бул айтып жатат. 500 000 юань компания күйдүртүп салды. Мен ошол үчүн зыянды Аман чогуу тартсын деп жартысын. Жартысы $35.000 тегереги болот. Мен калган акчасын чыгарып бербей жатам дейт. Буну кандай түшүнсө болот эмич? Бул менден алып атат $132.500. Бул айтып аткан жок да. Мен $100.000 беремин, калган $30.000 Аман зыянды чогуу тартсын деп аткан жок да бул. Бул калганын чыгарып бербей атам деп бул деген өлүм иш болуп калп айтып атат да. Келип алып, дагы Кытайдан бирде эшитип алып, анан антем мынтем деп калсаң, анда мен ошол жаңкыл Шынжында салган 500 000 көй бар. Ошо 500 000 көй качан тирилген чакта берем, же болбосо ошо 500 000 көйдүн жарымы сен тартасың, жарымы мен тартам деп мен канжийм, эркекчил айтып коеюн. Сен деле Жыргалбектин видеолорунда мана мындай машиналерди алдык деп немелериң бар кара, видеолорчу. Ал мен эркекче чечип берейин деп атам, эркекчечи. Ал 500 000 көйгө мен күйсөм болуптур деп атам. Негизи ушул эле запись жетиштүү болмок. Бул записи мага марттын 25 жөнөтүп атат, 2025 жылы. Бул Мамбет Курмандын ата-энеси менен байланышып туруп айтамын. Мен деген Арту шаардык полициясына барып, Мамбетке ушундай үстүнөн арыз жазам. Ушинтип биздин акчаларыбызды бербей жүрөт десем, бул ата-энеси Мамбетке байланышка чыкса керек. Анан мага ушул записти жөнөтөт да. Якобы ошол 500 000 юаньды төккөнмүн, мен сенин мойнуңа илем деп. Кепти айтып койдум Аманга. Аны муну баштап келип, ызычы кылбай, жумушту жакшы көрүшүп, эркекче чечишели, мага бир нерсе жазып берейин изам чегинде десең кел. Анан андай мындай кылатыган, ызычы кылатыган, андай кылатыган, андай мындай кылатыган, ызычы кылатыган, андай мындай жумуштарың болсо, сен экөөбүз көрүшкөндө деле чечпейм. Түшүндүңбү? Жакшы теревне чечели ака десең кел, жолугалы. Анан ызычы кылып, анан да коркутуп үркүтөм деп эле кой, мен жаш бала эмесмин да. Анан кийинки күнү бекер дагы көрүшкөндөн кийин дагы ызычы болот, андай мындай жумуштар болсо, андан деле коркуп кетпейм, ага деле дайынмын. Негизи жакшы оюң, жакшы максатың болсо, жакшы чечишкенге дайын болсоң кел. Анан ага дайын болбосоң, келишиңдин ажаты жок. Сотко барасыңбы, же милицияга барасыңбы, барсаң боло берет. Мен чечип берем дедим, чечип берем. Болбосо кел, мен сага расписка жазып берейин деп, баягы эле кайра расписка мынакей видеосу менен бар. 18 машинаны 45 күндө чыгарып берем деп. Майдын 15-ине чыгарып берем дейт да. Ошол менен кайра да жок болуп кетет бул адам. Бул эми ушунчалык баягы элдердин башын айландырып, көрүнгөндө 1 жылдан бери сыздатып, жүрөр көнүп калган. Мен азыр деген элдердин аудио запистерин коюп берем туугандар. Ошолорду да көрүп уксаңыздар болот. 1 жылдан бери канчалык кыйналып зыян тартышкандар боюнча. Бул деген мынакей 3 ай болду, эмеле Эмил деген бала келип бияктан жыйынтык чыкпай арыз жазып, ыйлап жүрөт. Да бир аксакалдын акчасын алган баласын бул жака жөнөтөт. Көчөдөгү машинасын көргөзүп коет бул Мамбет, бирөөнүн машинасын. Ал болсо ошо ишенип машиналарды жууп жүрөт 10-15 күн. Анан кытайлардан билип калат. Бул деген башка бирөөлөрдүн машинасы экен. Мамбетке айтса, Мамбеттин 2 досу алып келип туруп, бийниси менен гостиница сагалып чыштап туруп качып жок болуп кетишет да. Ошол менен ал аксакалга башка тажикстандык
жарандар заказ берген экен. Аксакал 60-ка чыгып калган, Тажикстанга чакыртып аны түрмөгө камап салышты. 32 миң доллар берген Мамбет Курбанга. Бул эми чоң история айтып бере турган болсо. Дагы бир Чыңгыз деген байке бар. Анын 70 миң долларга, 100 миң долларга чейин жакын акчасын ушундай жол менен эме кылып алып, бүгүнкү күнгө чейин бербей жүрөт. Азамат деген байке бар, 2 прицебин. Улан деген байке бар, 30 канча миң доллар. Дагы бир Улан деген бар. В общем, аябай көп айтып бере турган болсочу. Дагы досу мунун айына түрмөдө жатат. Аны чакырганда иштеткен акчаларын которуп турган, заказ алып, аягында пайдасын дагы бербей, машиналарын да чыгарып бербей, Ханышай деген дагы бир кызды сыздатып ыйлап жүрөт 100 канча миң долларга. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, элдин үнүн угуп, элге жардам берип коюңуздарды суранабыз. Бул маселе боюнча бул кытайлык жаранга, улуттуу кыргыз Мамбет Курбанга оор кылмыш иши козголгон бүгүнкү күндө. Соттун чечими бар. Азыркы учурда мен Гуанчжоу шаарында ошол ишти күтүп жатамын. Келсе бул жактан буйруса тийиштүү органдарга берилип, бул адамга тийиштүү чаралар көрсүн деген жана ошол ишке сиздер дагы өзүңүздөр көзөмөл болуп бериңиздерди суранабыз. Ассаламу алейкум, өзүңүздөрдүн акчаңыздарга аман болуңуздар. Эч убакта TikTok, Instagramга ишенбеңиздер. Бардыгын мыйзамдуу түрдө банк аркылуу контракт жана ошондой инвойстун негизинде акчаңыздарды которуңуздар. Ассаламу алейкум. Assalomu alaykum gruppa. Aman bar bol ukam, shu o'zing birdeke qilib harakat qilmasang, biz demi bu yerden ne qilamiz? Qog'ozlarni jo'natib beramiz, arzlarni yozib tayyorlab qo'yganmiz, cheklar tayyor qilib qo'yganmiz, berib yuboramiz. Oshol davernis desang, saat davernis qilib berib yuboramiz. Hem bardiq. Allah Taala kuch quvvatni sağa versin. Oldu büt bana Kırgızistan'ın karzını öndürüşün gerek de. Общий есептесек bir где-то 600-700 миң доллар екен да. Саламатсыздарбы? Мен Кытайга Шандонго фура алганы барганбызда, ошондо мен Памирде Мамбет экөөнүн отурган көргөн элем. Ошондо ошо Мамбетке алданып жаат. Мен аябай кыйын акыбалга түштүм деп Мамбеттин аркасынан жүргөн экен. Анан ошондо көргөм да, ошол Памир деген баланы фура ташыйт экен, өзүм шофер элем. Бирок этият болуң эже деп мага кайра эскерсе дагы мен дагы түшүнбөпмүн да. Эми жанымда адамга жаман көрүнүп калбайын дегенби, этият болуң эже, этият болуң деп мага кайра эскеркен, мага ошого неме болуп калбаң, кыйналып калбаң депчи. Бирок ал дагы өтө кыйналып ошол жакта ошо Мамбеттин аркасынан жүрүп жүргөн кез экен. Ассаламу алейкум. Туғандар қандайсыңдар? Аман қандайсың? Емил. Не, маликум кеше сүйлөшпөдүк белең аман. Бишкектен алданып калган. Не, туғандар эмеге Кытайдан чыкканыма 2 күн болду да. 2 күн болду. Эмеге Бишкекке келдим, азыр анан Кытайга барып алып ошол Мамбет менен сүйлөшөмүн деп. Мамбет аяка чакырсаң да, бияка чакырсаң да келбейт экен ал. Анан кимге акчаны берсең ошону менен сүйлөшүп ал, бизде мыйзам бар, ана мына. Саз берешек. Assalamu alaikum группа, кандайсыңар? Ооба туура ушундай болуп атпайбы булчу? Канча телефон менен кылдым да? Канча телефон менен 2, 3, 4 телефон менен эметтим да. Чабаттым да, бирөөсүн блокко коюп, кайра башкасы менен кирем. Кайра блокко салып, ошентип блокко салып отуруп анан сен менен сеники гарантияда турат, анан мындай деп элечи. Ошонтип эле эме кылып экен да, бул киши жаман өтө арам киши экен, бул арамдын туу чокусуна жеткен адам экен да. Мындай арам тамак менен акыр көпкө чейин барбайт да негизичи. Анан азыр сен деле көрдүңбү, айтып атпайсыңбы азыр эме черный списокко тыгып коет да болду. Комментариялар азыр баарын эле азыр ушулар түшүнүп калып атат. Жаман комментарий жазгандар деле, эмелер деле даже өзүнүн эмесин ачпайтмын. Эмесин карасаң, баракчаларын, TikToкту деле карасаң, комментарий урунда жок, эчтеке жок да. Анан эле ошо бирин алдады, экинчисин алдады, боло берет экен деп отуруп, алдап отуруп, анан ошолордун баары жыйналып отуруп ушуга келип атабыз да. Баарыбызчы. Анан кийин TikTok'ундагы сообщение жаза албайсың, мисалы үчүн. Эчтеке кыла албайсың, комментарий жаза албайсың. Анан WhatsApp группа ачып, могу 25-жылы WhatsApp группа ачып иштеди. Бишкектик балдар менен машина чыгарды да. Анан ошонун группасына да кирип, ушундай жаза албайсың да комментарийчи. Анан лайк ылдыйкысын басып коесуң да, мына бармакчанын ылдыйга басып эметип койсоң, сен эмнеге антип басып атасың? Сен машинаң гарантияда турат, чыгарып берем, анан тигиндей мындай деп аркасынан айтып элечи. Кайра болбосо 1 жыл болгон да. Күтүп атканымачы. Анан Биз жанагы ызчуу башталып, вообще алданып калгандан кийин элечи Кыргызстанда арызданып МИДке бардык, МВДга бардык.
Бул жерде дагы бир тажикстандык дагы киши бар. Ал азыр Тажикстанда кармалып турат. Анан бул жактагылардан полный толук болбой анан кийин Кытайдан арзансак, Кытайдан арзангандан кийин алар айтышыптыр. Ошол салып берген адам келсин депчи. Анан мен барганмын. Июлдарда бардым окшойт. Июнда кетип июл болгон. Анан барып ошол артышта арыздандык. Мен акча салып бергенмин депчи. Мамбетти чакырып келишти. Эмил бизге чейин дагы арызанган экен, ал бала дагы келди. Ал жактан бир адвокат жалдадык. Анан Мамбет эшек келип, ооба биз иштешкенбиз деп анан мынау мыналарды чыгарып берем деп айткан болчу да. 2 айдын ичинде жанагы автобус прицеп, ак жайфан, шахман, коричневый жайфан деп биринчи очередь анан немени жана мини трактор, Велтмастер, Toyota Levin деген машиналарды кийинки айда иши кылып сентябрдын 30-на чейин чыгарып берем деп өзү ошол милицияканада жазып берген, onu нотариальный кылып барып атайын тергөөдөгү адамдар келип тергеп, Памирди башка сурак кылып, бизди башка, мени башка кылып, Мамбетти башка сурак кылып атып, анан ошол чечимди кабыл алган. Мамбет өзү төлөп берем деген немеси болгон. Анан биз эми төлөп берет экен деп күтүп турсак болбоду. Мен визам күтүп келе бергенмин. Анан кайрадан Памир экөөбүз барабызбы же сиздер дагы чогуу барыңыздар. Ким бизге ошол алданган акчаларын салыпчы? Ой, саламатсыздарбы? Десеңиздер жакшыбы? Биз дагы ушундай бир жабыр тарткандарданбыз да. Биз мына ушул кишиге $30,000 берип, 2 машинага алданып калдык. 1 жыл болуп калды. 1 жылдан өтүп калды башта. Каяка кандай кылып неме кылышыбыз керек, кайрылышыбыз керек билбей атабыз. Бул чаттан бергенлик. Же камап айтат, акчабызды өндүрүп берип айтат да, Кыргызстандан каяка кайрылсак болот, ким билет, бир жардам берип коюңуздарчы. Менин атым Эмил. Мен Мамбетке ошо 2025 биринчи айда $12,000 акча бергем. Жак пикап машинага. Ассаламу алейкум. Группа мен болсо Нарындан болом, атым Алманбет. Ошо бизде 2024-жылдын ноябрь айында голова чоң машинага заказ бердик эле Мамбетке. Анан заказ берип $22,500 бергенбиз биз. Ошо 24-жылдын ноябрынан баштап уже 1 жыл болду да уже. Ана эртең берсе күнү депчи. Блокко коюп салды телефондорду. Анан бизди акчаны кимге берсең ошондон алып ал деп дегендерди айтып атат. Дагы телефондо башка телефон менен чалып эме кылсаң бир тааныйт дагы эле, о билем сеники турат деп убакта границада эле турат деп атат. Бирок на самом деле границада деле жок, жөн эле убакыт өткөрүп койтат да. Ооба алдым деп коюп эле бүтүп эле мына 10 күн 5 күн эле чоюп келатат да. Ошо эчтеке ала албай келатат ушуга чейинчи. Акчадан жок, же машинадан жок болуп. Ошо баарыбыз биргелешип ошо бир иш кылып ушу Мамбеттен акчабызды алганга аракет кылалы. Жалпы ошондо $25,500 күйдүрүп салды да. Бул деген чисто кеткен расход. Анан тетиги пайдалардын да баардыгын кошо турган болсо өтө чоңоюп кетет. Ошон үчүн буга айтып атам да, макул тетиги кеткен расходду эле төлөп берип кой, ошо менен аман эле бол деп атам да бугачы. Ооба деп жүргөн, азыр кайра блокко тыгып качып ошо менен жок жолобой жүрүшөт. Иниси өкөтөң. Эмне кылышты деле билбейм. Кече башкы прокуратурага барып жазып келдим. Жолдошум Кыргызстанга эртерээк алып келип бериңиз. Башка дагы жумуштар бар. Элдерден алган акчаларды Кыргыздан өндүрө албай калган. Аны бүтүрүшүбүз керек. Мамбет силерге токтомдошкондон кийин жок эле бир техника чыгарып бердиби же чыгарып бербедиби? Эмил эч нерсе чыгарып берген жок. Ошол боюнча жүрөбүз го. Чыгарып берген болсо мына жерде адамдар жүрбөйт эле да. Улан аканын техникасы турат границада. Маликанын Акчайфаны турат, Кызыл Шахман турат. 2 автобус прицеп турат. Бирин дагы чыгарып берелик да. Андан тышкаркы границага келбеген дагы Велтмастер, Toyota Levin, мини трактор дегендерди чыгарып берем деген. Милициядан дагы, соттон дагы коркпой атышат да. Бере бериң дейт. Кандай информация керек? Каалаган информацияңызды берем. Паспорт керекпи, эмне документ керек деп. Мен түшүнбөй атам да. Мен булар законду ушундай жакшы билип, любым путем чыгып кетебиз деп бемарал сүйлөп атканга караганда мен түшүнбөйм да, мен булардычы вообще коркуп аткан жери жокчу. Каалаганыңарга бергиле, колуңардан келгенин кылгыла. Эмне кыла аласыңар? Колуңардан эмне келет дегендей мамиле жасап. Ассаламу алейкум. Мен жаңы группаны бир сыйра көрүп, угуп, жумуштан чыгып эметип атам. Тура могу группанын ачылганында жакшы болду. Мен да жакын арада барам Кытайга, Кудай буйрса. Барып, Кытайдан да арыз жазып, антиткенге мүмкүнчүлүк болот да. Андан сырткары бияктан дагы жанагы эме менен, элчилик менен сүйлөшүп туруп, бияктан дагы элчиликке кирем. Ушундай болду депчи. Анан жыйынтыктарын айтып коюп турам. Менде меники мындай болгондо, мен деген акчасын, элдин акчасын которуп бергем да.
Анан ошол менде бир 4-5 киши бар да. Мен акчасын которуп берип, жабыркап калгандарданча. Анан алар болсо, баягы Чыңгыз сен өзүң эле чече бер биягын дегендей кылып атат да. Арасында баягы свет болгусу келбей аткандар да бар. Акчасын ала албасак дагы муну жумушун токтотушубуз керек да. Муну эң биринчи биз эмесибизчи. Муну башкаларга зыян келтирбеш керек да. Ошонун аракетин кылыш керек. Кыйналып ушул биздин абалга келтириш керек да муну. Ушу кыйналып биз азыр кандай кыйналып атабыз, ошондой кыйналган абалга келтириш керек да муну дейсиңчи. Бул Мамбет Курман. Ушул репост көбүрөөк эме кылыш керек болот, таратыш керек болот ушулардычы. Көбүрөөк лайк басыппы, кандай кылып чыгса, дизлайк басыппы, элдерге жеткириш керек кыскасы. YouTubeга чыгыппы, ушул мына алдамчы, алданбагыла деп тез кабарбы, же кайсы подписчиги көптөргө жалдатыш керекпи чыгса. Ошентип сүйлөтүш керек да, ошого көрүш керек элин баарды. Саламатсыздарбы, группа? Эми буларды тек койбош керек. Буларга катуу жаза колдонуш керек. Ошону биз талап кылышыбыз керек. Мен өткөндө наркы торговый палатада жетекчилерге дагы айтканмын. Кыргыз Кытай алдабай атат, уйгур алдабай атат. Ошо өзүбүздүн эле кыргыздар алдап атат. Тууганым экенсиңер деп чайды ичирип туруп эртеси күнү алдап коюшат экен булар деп айтканбыз. Анан деп мындай арыга тие турган сөздөр сүйлөгөнбүз да. Өзү аз эле кыргыз экенсиңер, бирок аз эле кыргыздын көпчүлүгү эле аферист экен деп айтканмын мен. Өзү аз элебиз деп. Жакшы аз болгонуңар дедим. Аз болбогонуңарда бебес дүйнөнү алдамаксыңар силер деп биз айтканбыз. Эми ушул сөздөрдөн уялар, бийлик дагы уялып анан кыргыздарды тыяр.